Саламатсыңарбы, балдар? Ден соолугуңар кандай? Амансыңарбы, балдарым? Саламаттык каалаймын. Сабагымды баштайын. Бүгүнкү сабагыбыз аралыктан жүргүзүлөт. Жалпы дүйнө жүзүндө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ар кимибиз үйдө болууга сөзсүз милдеттүүбүз. Ошондуктан колду бат-бат жууп, тазалыкты бекем сактайлы. Алипе сабагы. Бул сөөлжан бир куштун атын өзүнө жашырып алды. Үй бүлө мүчөлөрүңөр менен таап көргүлөчү. Баракелде, оңой эле таап койдуңар. Албетте, каркыра деген куш. Эми түлкү кандай жаныбар экенин билесиңерби? Ооба, туура айттыңар. Анда тема менен таанышып алгыла. Каркыра менен түлкү. Сабактын максаты. Окуучулар, силер жомок жөнүндө түшүнүк аласыңар. Кабыл алууңар жана чыгармачыл ойлооңор калыптанат. Чынчыл болууга жана досторду сыйлоого тарбияланасыңар. Каркыра менен түлкү. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип: "Түлкү дос, мен жем таап келейин, балапандарыма көз салып тургун" деди. Балдар, түлкүгө ишенип каркыра туура кылдыбы? Анда уландысын угуп көрөлү. Каркыра досум, эч нерседен камсанаба, бара бергин, деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлап: "Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун мойун балапандын бири жок" деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып, бөлөк жерге көчүп кетиптир. Балдар, айткылачы, бул чыгармада достугу эми бекем сакталабы? Силерге кайсы каарман жакты? Эми балдар, ордубуздан туруп, эс алуу көнүгүүсүн жасап алалычы. Азаматтар, эми үйгө тапшырма алып алгыла. Каркыра менен түлкү чыгармасын көркөм жана шар окууга үйрөнгүлө. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сак саламатта тургула.